Bani İsrail'de bir adam 99 adam öldürüyordu. 99 adam öldürüp kıcalat buladı. Men toba kılsam bolab eken, Allah meni kechirer eken dep yol izleydi. Yol izlep bir abidke barat. Abidke barat. Abidten surashsa sana yol jok deydi. Sen 99 adam öldürdün, bir adam öldürsen çoğun günü yol sana yol jok deydi. Degende açуу kelgenden anı da öldürüp alат, başını alat. 100 adamды öldürüp, mine толық болды деп. 100 adamды öldürüp, жақсы дагы эле жүрөгү тынчыбайт, кыжалат, кайгы капада дагы эле жол издейт. Анан бирөө айтат, фалан жерде bir алым бар дейт, алымга бар дейт. Алымдын астына барса, сага жол бар дейт. Аллах кечирет. Бирок сен тоба кыл дагы, фалан жерде жакшы жери бар дейт. Арзу Мекка мукаддаса. Ошол жерге барсаң дуаң кабыл болот, ошол жака барып кеткин деген өкүм кылат. Жолдо баратканда, жарым жол жеткенде каза болот. Каза болгондон кийин фериштелер түшөт. Рахмат фериштеси, азап фериштеси. Экөө талашат. Азап фериштеси айтат, бул биздики. Өмүр бою жаман иш кылды, 100 адамды өлтүрдү. Буну алып кетем, мен алып кетем. Рахмат фериштеси айтат, бул акырында тоба кылды. Мен аламын дейт. Экөө ушундай талашып калганда, Алла Таала файсала кылдырат. Карагыла турган жеринен, бараткан жерине каяга жакын болсо, ошол жака өкүм кылабыз дейт. Караса баягы жакшы адамдар жашаган жака, Арзу Мукаддасага бир гарыш жакындап калган болот. Кээ бир риwаяттарда ошо баратканда, өлүп атканда мындай кылып ынтылган дейт алдыга. Ошону менен Аллах Субханаху Таала бир гарыш жакындаган үчүн дейиши керек. Сен жакшы керсиң. Ошон үчүн адам баласы канчалык күнөө болсо дагы Алладан рахматын үзбеш керек. Биздин суранганыбыз, таянганыбыз бир эле зат Аллах Субханаху Таала. Инсан күнөөкөр. Kur'an'da Allah aytat, hadiste dem gelet, günah kılbasanlar Allah Taala başka adamlar alıp gelip koyuyor deydi. Günah olabilir. Bir ataylap kılbaşı gerek. Günah kaldı toba. Bir günde 100 jol günah kılsın, 100 jol toba kıl. Biroq tobadan qaytma. Günah kılbagan hareket kıl. Günah kılsa toba. Men günah görmün dep ne kılış gerek? Çeçim çıkarbaş gerek. Boldu endi men taza bolboymун, men agarbayмын, meniki бүттү dep ümit üzbeş gerek. Bul ümitsizlik şeytandan. Şeytan ушундай кылат. Үмүтсүз кылып акыр адамды дозокко түшүргөндү аракет кылат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах Субханаху Таала ачык өзү пайгамбар аркылуу алейхиссалам аркылуу бизге өкүм жеткизип атат. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu мир рахматиллах. Көрдүңөрбү? Айткан, ey менин бенделерим, асрафу исраф деген сөз. Исраф кылган деген сөз, эми вактын туура эмес пайдаланган, күнөө кылган, зыян кылган деген манасы бар. Четтен чыккан деген да манасы бар. Исрафтын манасы ошол, четтен чыгасың. Өз нафстарына, өз денелерине, өз жандарына зыян кылган адамдарга айткын, бенделериме, ла taqnatu мир рахматиллах. Аллахнын рахматынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Инналлаха ягфируз зунуба жамиа. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Бетте эч бир şey эмес жок, шарты жок. Лима яша деген жок, башка деген жок. Илля ман таба ва амана ва амила салихан дегенде шарттары жок. Мутлак айтты, Аллах барын кечирет. Демек, баарыбызга мен үмүт пайда кылды Алла Таалам. Адам заттын баарына Аллахым үмүт пайда кылып айтты. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Себеби албетте ал иннаху хувал гафурур рахим. Ал кечиримдүү бооркер. Албетте ал кечиримдүү бооркер зат барын кечирет. Ошон үчүн канчалык адам күнөөсү көп болсо дагы үмүтүн үзбеш керек. Ya Allah men күнөөкөрмүн, мени кечиргин деш керек. Ayyu abdin laka la alamma. Бүт баары күнөөкөрбүз. Күнөөсү жок адам бир гана пайгамбарлар максум. Калган инсандын баарына күнөө болот. Бирөөдүн күнөөсү ашкере болуп көрүнөт, бирөө көрүнбөй калат. Бирок бар күнөөкөр. Түшүнүктүү? Ошон үчүн күнөө болот. Күнөө болгондон кийин тоба кылышлык шарт. Тобага шашылыш керек. Жана экинчи тарафты күнөөкөрсүн деп кемситкен, жаман көргөндө болбойт. Hadiste келет, эки адамдын мисалын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндайт. Бир адам болот, аябай жакшы, намаз кылган, намазын окуйт, жакшы амалдар кылат. Анын бир тууганы болот, жаман адам болот. Намаз окубайт, жакшы иштерди кылбайт. Анан күнүң насихат кылат, күнүң дават кылат, жакшы бол, оңол деп. Бир күн ачуусу келгенден айтат, Кудайга касам, сени эч Алла кечирбейт дейт. Ачуусу келгенде сен жаман иштерди кыласың, Алла сени кечирбейт дейт. Экөөнүн тең өлөт, каза болот, өлгөндөн кийин Аллахнын астына барганда, Алла Таалам баягы касам ичип дозокко кирбейсиң дегенде, эмне кылат? Бейишке киргизет дагы, касам ичкен адамды дозокко салып турат, дозокко киргизип берет. Маниллази ятаалла алаллах алла ягфира ла хадисте келет. Ким ал мен атым менен касам ичип, сени кечирбейт деген ким ал деген. Ошон үчүн сен кечирбейсиң, сен болбой калдың, жарабай калдың, бүттү дебеш керек. Алла өзү билет ким кечиришлекин.
Бирок Алладан кечирим сураш керек, тоба кылыш керек, истигфар кылыш керек, тобага шашылыш керек. Бирок күнөөнө талап кылган болбойт, кайра айтабыз. Бирок күнөөкөр адамды сени ким кечирбейт деп айткан сөз оор сөз. Хадисте келип атат, сени Кудай кечирбейт деген адамды өзүнү Алла Таалам дозокко киргизип коюп атат. Тигини кечирип бейишке киргизип коюп атат. Бейиш менен дозок Кудайдын өкүмү, Алланын каалоосу. Бизге берилген эмес туугандар. Биз аны файсала кылып чечпейбиз. Ал Алланын иши. Кааласа жакшы инсанды дозокко салып коем десе ыктыяры, кааласа күнөөкөр кечирип бейишке киргизет, ал өзүнүн ыктыяры. Яф'алу ма яша, фа'алун лима юрид, ла яс'алу амма яф'ал, ва хум юс'алун. Алла өз каалаганын кыладыган ушундай зат. Ошондо Аллах айтып атат: "Эй менин пенделерим, өз нафсыларына, өз жандарына кыянаттык кылган, зулум кылган, күнөө менен алек болгон пенделериме айткын: ла тахнату мин рахматилла. Эч качан Алланын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Албетте Аллах баардык күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хувал гафурур рахим. Себеби албетте ал кечиримдүү боорукер."